Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Бул азыркы талкуу болуп аткан баш мыйзам эмнеден башталган? Бул баш мыйзамдын башы ошол мыйзамсыз сатып алуу менен өткөн парламенттик шайлоо болгон. Туурабы? Ошол шайлоодо 3 партияны Жогорку Кеңештин депутаттары, азыркы отурган парламенттеги депутаттар катышкан мыйзам бузуу менен өткөндүгү үчүн эл талап кылып, парламенттик шайлоону жокко чыгарганбыз. Бүгүн ошол эл талап кылып кетсин деген кишилер Кыргызстандын тагдырын чечип атышат. Биз жаңы мыйзам дегенде ошолор сунуштап, ошолор кабыл алып атат. Туугандар, бул туура эмес, туура эмес. Мыйзамды бузган адамдар туура мыйзам кабыл ала албайт. Алар чу дегенде эле ээрге кыйшак отургандай мыйзамды сунуштаганда мыйзам бузулуп атат. 80 депутат сунуштады деп 80-ни таба албай атабыз. 5 депутат колун кайра чакыртып алды деп атат. 75-и сунуштап атат. Кыскасы түрмөдө отурганда да кол коюп атат, өлүп калганда кол коюп атат деп кече чыгышты билбейм канчалык экенин. Ушул мыйзам бизге жакшылык алып келеби? Менимче алып келбейт. Биз жана бир арабага отуруп алып, анан тизгини жок эле бир жакка кетип бараткандайбыз да. Же атты токтото албайбыз, же оңго бура албайбыз, же солго бура албайбыз. Мына ушундай шартта бул баш мыйзамды кабыл алган турабыз. Туугандар, элдин баары окуду, талкуу кылды деген жалган. Эл эмес, баш мыйзамды сунуштаган депутаттар өздөрү окубаганын биз көрүп отурабыз. Алар окубай эле колдоп берип атат. Окубай эле, эч кандай бир талкуусу жок эле. Эми мынчалык шашылыш кабыл алынган мыйзам Кыргызстанды жакшы жолго алып барбайт. Ошон үчүн ойлонойлу дагы токтойлу. Шашылбай жазылган жакшы мыйзамды кийинки шайланып келген депутаттар ошолор сунуштап, ошолор анан талкуу кылып туруп алып чыксак, менимче жаңылбайбыз.